Кутман баарыңыздарга айымдар. Менин мастер-классыма куш келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө оңой жана дагы бат жасала турган слоеный тестонун рецепти менен бөлүшөмүн. Толук ийне жибине чейин өзүм билген тажрыйбалар менен бөлүшүп даярдайбыз. Караңыздар, алыстан эле көрүнүп жатса керек канчалык катмарлуу болгондугу. Бул жерде 1 килограмм un, 1 чоң кашык туз жана дагы 500 миллиграмм суу. Эленген ундун үстүнө сууну куюп алабыз дагы камыр ыйлеп баштайбыз. Камырды ыйлегенде ылдыйдан өйдөгө карап мыкчып ыйлесеңиздер, камыр катуу жана түйүрчөктөрү жок болот. Бир аз катуу болуп атканынан мен азыраак гана суу кошуп койдум. Камыр өтө катуу болбош керек, себеби биз жайганда бир аз ыңгайсыз болуп калат. Ошол себептен орусча айтканда эластичный камыр болгону жакшы болот. Ошондой эле лагманга, мантыга кылгандай эле камырды жакшы ыйлесеңиз ошончолук жакшы болот. Канчалык камыр жакшы ийленген сайын ортосунда түйүрчөктөрү, ундары калбай жакшы болот. Убактыңыз болсо 20 мүнөткө чейин ыйлөөгө болот. Лагманга жасалган камырдай болсо дагы жакшы. Караңыздар, эми бул камырды мен ушундай идишке салып холодильникке коюп коемун. Дагы бир эскертип кетүүчү нерсе, суу муздак болуш керек, айымдар. Ошондо биздин камырыбыз дагы муздак болот. Андан кийин холодильниктен кайра алып чыгабыз дагы жарым сааттан кийин. Дагы жакшылап бир 5 мүнөт ыйлеп туруп, кайра 15 мүнөт тындырып коебуз. Андан соң камырды алабыз дагы тоголок кылып жайып чыгабыз. Өтө жука кылып кыйналыштын деле кереги жок. Болгону бир аз 5 миллиметрдей кылып жайсаңыздар болот. Караңыздар, тоголок кылып жайсаңыздар жакшы. Мага бул слоеный тестонун жакканы өтө чоң убаликти алып, баардыгын жайыштын кереги жок да, азыраак эле жайып туруп, ушундай майды сүртүп баштайбыз. Майды атайын слоеный тестого сатылат. Сурап алсаңыздар болот. Эми видеодо көрсөтүлгөндөй кылып ороп чыгабыз. Болжол менен 80-100 грамм гана май кетет. Артык майдын кереги жок. Эми рулет сыяктуу ороп туруп, дагы жарым саатка холодильникке салып коебуз. Мен жарым саат турду бул камырыбыз. Эми кайрадан дагы жайып баштайбыз. Бул жолкусунда май сүртпөйбүз. Жөн гана тоголок кылып кайрадан жайып алабыз. Бул жолу деле өтө жука кылыштын кереги жок. Мынакей, бул жактарын ичкерие киргизип коебуз. Майлары чыгып калса эч коркунучу жок. Дагы да жакшылап ороп туруп, морозильникке 1 саатка коюп коебуз. Бул жерде мен морозильниктен алып, пакетин чыгарып, эми тегизде жайып жатканын көрөм. Тегизде жайып алган соң форма беребиз. Кааласаңыздар 3кө, кааласаңыздар 2ге бөлүп алсаңыздар болот. Мен ушул ортосунан 2ге бөлдүм. Балам, тийишпе? Таразаңыздар болсо, таразага деле бөлүп тартып алсаңыздар болот.
Мен жөн гана кесип койдум ортосунан эле. Ушунчалык арзан болот экен. Ушул камырдын менин эсебим боюнча 90 сом болду. Бул жерде биз магазинден сатып алган 3 слоёный тестанын мындайча айтканда килограммы бар, 1,5 килограмм. Кеңири колдонуп, үй-бүлөңүздөргө самсы жана башка дагы слоёный тестодан жасалуучу тамактарды жасап берсеңиздер болот. Караңыздар, кескенге оңой болуш үчүн ушундай кылып кесип алабыз. Дүкөндөргө алып чыгып сатсаңыздар дагы болот. Сөзсүз түрдө өзүңүздөр жасап көрүп жаккан болсо. Мен бирөөсүн холодильникке салып, бирөөсүн морозилникке салып коёмун. 3 айга чейин сактоого болот. Ушунчалык катмарлары сонун болуп чыкты. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр жана дагы отзыв жиберип коюңуздар.